Afrika сапары 63-күн. Эрте менен тушуубуздагы бак дарактарда маймылдар ары бери секирип жүрүштү. Жаныбыз деле аялдама болгондуктан мото айдаган жигиттер менен таанышып, бүгүнкү жолубузду баштадык. Уктаган убакта муздак, эрте менен болсо салкын аба ырайы болуп турду. Асманда булуттар каптап, күндү деле көргөн жокпуз. Виктория көлүнүн боюндагы Букоба деген шаарга жетип келгенче жамгыр себелеп жатты. Картага мен жоопту. Букоба шаарына адашып кирип кетирбиз. Картаны кайрадан карап, Букоба шаарынан чыгайын десем, кээ бирки жерлери аябай эле таштак жана жолдор тупик экен. Кайрадан негизги трассага жөнөп жатканда жамгыр да куюп баштады. Челектеп эле жаады окшойт. 10 мүнөттүн ичинде дождевиктен да өтүп, бардык жагыбыз суу болуп калды. Бирок мага жакканы 3 күн бою чаң жуткан велосипедибиз таптаза эле болуп калды. Букоба шаарынан 20 километр өтсөк да жамгыр жаап турду. Токтоп, курсагыбызды тойгузуп бир аз курганып алдык. Жолдун боюнан Виктория көлүнө кайрадан соонун көрүнү чачылды. Виктория көлүнү 3 мамлекеттен көрдүм. Кения, Уганда, эми болсо Танзания. Кече күнү жол тегиз болсо, бүгүн тегиздикти такыр эле көргөн жокпуз. Бирок ага карабастан алга гана жүрүп жаттык. Мулемба деген шаарчага жетип, кийимдерибизди кургатып, конок үйдө калып калдык. Көргөнүздөр үчүн чоң рахмат. Afrika сапары 64-күн. Эрте койгондук, кийимдерибиздин кургашын күткөнчө кайра уктап калыптырбыз. Турсак 10дон өтүп кетиптир. Велосипедибиздин тетиктерин текшерип, септерин майлап, тамак жеп, жума намаз убактысын күтүп отурдук. Бул жактарда жума намаз күнү балдарыны эң жакшы кийимдерин кийгизишип, өткөргөнү сонун көрүнүш экен. Күнүбүз ошентип саат 2-лерде гана башталды. 2-3 ашуулардан өтүп, көптөн бери дарбыз жей элек болчубуз. Тыныгуу учурунда жеп алдык. Бүгүн катуу айдаган деле жокпуз. Велосипеддин үстүндө эс алуу күнү. Саат 5-терден өтүп бир калконушка жетип, кечки эрте мененки азык түлүктөрүбүздү камдап алдык. Андан ары дагы 10 километр аралык жапайы жаратылыш бизди күтүп турду. Ырыскелде көзгө кара жигит кошулуп калды. Биз жатып калчу жерден бардык маалыматтарды топтоп алдым. Бул жактарда эч кандай жырткычтар жок деп кубандырды. Виктория көлүнүнүн боюна жатайлы деп аракет кылдык. Бирок ага чейин сонун токой көрүндү. Токойдун ичине киргенде эле толтура жаш балдар, кыздар келип, аябай жыргашып, биздин велосипеддерди тээп, сүйлөшүп, таанышып, айтор бир саат зериктирген жок. Көрсө токойдун жанында эле мектеп экен. Ушул жакта жатып окуп, билим алышкандыгын билдик. Чатырыбызды тигип, салаттарыбызды жасап, тамактанып, эс алууга кеттик. Көргөнүздөр үчүн чоң рахмат. Африка сапары велик менен 65-күн. Эрте менен чатырыбыздын айланасына кайрадан эле окуучулар чогулуп калды. Аябай ызы чуу болуп кеткендиктен эрте мененки тамакты жебей эле жолго чыктык. Бир аз өтүп, кафеден салатыбызды жасап, ылдыйыс жол менен жолубузду баштадык. Виктория көлүнүнүн сулуулугун дагы бир башка ракурстан көрдүк. Картаны карасак, дагы 2-3 күн Виктория көлүнүнүн боюнда жүрөт экенбиз. Ысык көл көлүндөгүндөй эле кооздук. Оң жагыңда тоолор, сол жагыңда болсо керемет көл. Саат 2-лерге чейин 50 километр жүрүп койдук. Түшкү тамактан кийин кичине балдар менен ойноп, бир аз болсо да көңүлдөрүн көтөргөнгө жетиштик. Күнүбүздүн экинчи бөлүгүндө Африкада биринчи жолу пахта көчөттөрүнө күбө болдум. Марат, тер деген карагылачы. Брат, өткөнгү видеодон бери теримди бир да жолу арчыбайм. Тартып калышы мүмкүн деп. Карачы, көзгө чеңирип кетти. Көз ачып кетти. Карагылачы мени этти. Марат. Любой подъемды делайте деп. Барайы салкын болсо дагы аябай тердеп жаттым. Сахара чөлүндө мынчалык тердеген эмес болчу. Чито аттуу шаарчага жетип, Шри-Ланка акчабыз аз, банктар да жабылып калыптыр. Макул, бул Ырыскелди менен Мараттын эртеңки көйгөйү деп чатырыбызды тургузуп, помидор жеп, уйкуга кеттик. Көргөнүздөр үчүн чоң рахмат.